Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде музыкалык педагогикалык факультетинин хор классынын жана музыканттарынын академиялык отчеттуу концерти тартууланды. Салткайланган бул иш-чара музыкалык билим берүү жана аны окутуунун усулу кафедрасы тарабынан уюштурулуп, мында кафедранын жамааты өздөрүнүн бир жылдык иш-аракетинин натыйжасын көрсөтүштү. Отчеттуу концерт 2 күнгө созулуп, алгач чыгармачылык топтун хорлор жыйнагы кыргыз, орус, өзбек тилдеринде ар кандай жанрда аткарылды. Шараны өткөрүүнүн негизги максаты студенттерди шыктандыруу, мугалимдердин ишмердүүлүктөрүн элге тартуулоо. Бул иш-чарага биз 2,5 айда даярданып жетиштик. Биз эгерде жылдын башынан эле оффлайн окуганыбызда мындан дагы жакшы деңгээлде уюштурмакпыз да. Бизге 2,5-3 айга жетпеген убакытта ушул концертти даярдап чыгардык. Бирок бүгүн көрүүчүлөр абдан жакты деп ойлойм. Андан соң экинчи бөлүгүндө оркестрдик топтор ар түрдүү аспаптарда кол ойнотуп, устат шакирттери өз өнөрлөрүн көрсөтүштү. Бул менен бирге эстрадалык ырлар, күйлөр, бийлер аткарылып, көрүүчүлөрдүн кызыгуусун арттырышты. Уюштуруу тобу бул концертке пандемиялык кырдаалга байланыштуу 2,5 ай гана даярдык көрүп калышканын айтат. Окуу формасы оффлайн форматка өткөндөн тарта отчеттуу концертке даярданып, жылдагыдан жаңылануу киргизип, өзгөчө өңүттүү чыгармаларды аткарганга аракет кылгандарын билдиришет. Кимдер менен жолугуп, инструменталисттер, ким комузда ойногон, комуз класстары, вокал класстары, баян, ошол мугалимдерден кимдин ошол жылдык отчетто кандай чыгармалар бар, ошолорду бир сыйра биз терип чыктык. Анан ошолордун ичинен да тандап келип, анан ушул жерге чыгардык да. Окуу жайдын маданий чөйрөсүн кеңейтип, деңгээлин көтөрүп келе жаткан музыкалык педагогикалык факультетте эң алгачкы түзүлгөн адистиктердин бөлүгүн түзөт. Катарда музыкалык билим берүү жана аны окутуунун усулу кафедрасында учурда жалпы 300дөн ашуун кыргыз жана чет элдик студенттер билим алышат. Ал эми аларга 20га жакын окутуучу өз билимдерин берип, талыкпай эмгектенип келе жатышат. Кыйынчылыктары ар бир мугалимдер, окуучулар, студенттер ар жерден чогулуп келип, бир убакытты белгилеп атайын даярдандык. Аябай кыйынчылык жаратты бизге. Ал эми мындай жакшы жагы бул биз элдерге кичине болсо да көңүл тартууладык деп ойлойбуз. Бизди жакшы эле кабыл алышты деп ойлойбуз. Бул адистикте билим алып жаткан студенттер жана бүтүрүүчүлөр өлкөбүздүн маданий чөйрөсүндө өз пайдубалдарын түптөп, маданияттын өнүгүүсүнө өзгөчө салымдарын кошуп келишүүдө. Кулпна Мамасалиева, Эрнис Жаныбеков, Ошемпо жаңылыктары.